Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. Өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди кайрадан тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Жапаров Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаевага сөгүш берди. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын Кытайдагы элчиси Актилек Мусаевага сөгүш берди. Бул тууралуу маалымат мамлекет башчынын расмий сайтында жарыяланды. Ага ылайык сөгүш президенттин Кытайга жасала турган мамлекеттик иш сапарын даярдоодо келтирилген одоного тасы жана мамлекеттик кызматкерлердин өз ара карым-катнашынын этикасын бузгандыгы үчүн берилген. Жапаровдун Кытай Республикасына мамлекеттик иш сапарын даярдоо ишинде Кытай тарапка вербалдык нотаны санкциясыз жиберүү түрүндө кетирген одоного тасы үчүн сөгүш берилди деп жазылат билдирүүдө. Актилек Мусаева Кыргызстандын Кытайдагы элчиси болуу 2022 жылдын күзүндө дайындалган. Ал 2009-2013 жылдары Кыргызстандын Бейжиңдеги дипломатиялык мекемесинде биринчи катчы жана элчинин кеңешчиси болуп иштеп келген. Садыр Жапаров февраль айынын башында Кытайга мамлекеттик сапар менен бара турганы кабарланган. Урматтуу Москвадагы мекендештер, Кыргызстанга жүк салууну каалап, бирок кимден жиберүүнү ойлонуп жаткан болсоңуз, биз сиздерге ишенимдүү ишкерди сунуштайбыз. Бул ишкердин аты жөнү Зайырбек Маматкаримов. 12 жылдан бери иш алып барган командасы сиздин аманатка кыянатты кылышпайт. Кыргызстанга салган жүгүңүздү күндүн аптабына же кыштын ызгаарына калтырбастан атайын жүк сактоочу кампасы Бишкек шаары Профсоюз көчөсү 38/1 дарегинде жайгашкан. Жүктү Москванын бардык жеринен өздөрү алып кетет. Алган жүктү Кыргызстандын 7 дубанына жеткирүүнү да кепилдешет. Кыргызстанга жумасына 2 машина жиберилет. Жүк баасы көлөмүнө жараша 500 рубльдан өйдө баланат. Дареги Нижегородское метросу, Перовское шоссе 9, строение 7. Байланыш номерлери +7 926 788 70 70, +7 929 624 63 64. Каракулжада имамга умрага жолдомо жана ат белек кылышты. Буга караштуу Карагуз айыл аймагындагы Алтын күрөк айылынын жаштары Жусуп ата мечитинин имамы Жамгырбек Кары Мамиддин уулуна ат белек кылышса, мечиттин курулушуна салым кошкон Мирлан Жусуп уулу аттуу тургун имамга умра сапарына жолдомо тапшырганын Каракулжа район баш имам хатиби Дастан Ажы Мамаев билдирди. Жамгырбек Карыга ыраазычылык иретинде жергиликтүү эл тарабынан белектер берилип жатканына баарыбыз кубанып отурабыз. Учурда өлкөнүн көпчүлүк аймактарында имамдар колдоо көрсөтүп жатышат. Алтын күрөк айылынын жаштары да демилге көтөрүп ат белек кылышса, Жусуп ата мечитинин курулушуна салым кошкон Жусуп уулу Мирлан деген мырза имамга умра сапарына жолдомо тапшырды. Барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, Аллах ыраазы болсун, деди баш имам хатип Дастан Ажы Мамаев. Райондун баш имам хатиби Дастан Ажы Мамаев жергиликтүү эл менен жолугушууда ысырапкорчулукка жол бербей, ыксыз чыгымдарды токтотуп, жакшылыктарга жумшоодо үлгү болуу жөнүндө айтып өттү. Айта кетсек, Жамгырбек Кары Мамиддин уулу Жусуп ата мечитинде 4 жылдан бери имамчылык кызматты аркалап келген. Ошто бажы кызматкери кармалды. Ош бажысында бажы төлөмдөрүн азайткан коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Мурда 2024 жылдын 5-июлунда Ош мамлекеттик бажы кызматынын Бими Ош сервис бажылык тарыздөө жеринен ЖТЖ аттуу кызматкери 2005 жылы чыгарылган Toyota Prado маркасындагы иш жүзүндө 2018 жылкы унааны кароодон өткөрүүдө коштоочу документтерде билдирген маалыматтарга ылайык келбегендигинин ачык белгилери бар экендигине карабастан кызматтык абалынан кыяндык менен пайдаланып, аталган автотранспорт каражатынын ээсинин пайдасына бажылык текшерүүнүн актысын түзүп берген. Төмөндөтүлгөн нарк боюнча бажы төлөмдөрүн эсептөөгө негиз болгон башкы бажы документтерин тарыздоого карата жогоруда көрсөтүлгөн аракеттер мамлекет үчүн финансылык жоготууларга жана бажы ченемдерин бузууга алып келген. Бими Ош сервис бажылык каттоо жеринин жогоруда аталган автотранспорт каражатынын бажылык тарыздөө процессинде текшерилип кароонун негизинде берилген жалган маалыматтарды камтыган протоколдордун жыйынтыгында мамлекеттик бюджеттин бажы төлөмдөрүнүн түрүндө 438.114 сом акча каражаты төлөнүп, зарыл болгон 1.497.576 сомдун ордуна мамлекетке 1.059.462 сом зыян келтирилген. 2023 жылы 21 январында аталган кызматкер Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 337 беренесинин 3-бөлүгүндө каралган кылмышка айыпталуучу катары соттолуп, ага карата сот тарабынан камакка алуу түрүндө бөгөт коюу чарасы тандалган. Жалил Атамбаев эркиндикке чыгып кетсе канча агустуу болду экен? 2024 жылдын 8 августунда камакка алынган Жалил Атамбаев бир нече кылмыш иштерине айыпталып жатканы кабарланган эле.
Эске салсак, ал 2021-жылы да кылтакка илинип 100 миллион сом кусканы маалымдалган. Эң кызыгы учурда Жалил Атамбаевдин эркиндикте жүргөнү, сүйүктүүсү Нуриланын үйүндө жыргап кунап жашап жатканы каңууланды. Август айында кармалса, улам башкоргоо чарасы узартылып отуруп, анан кайсы убакта эркиндикке чыгып кеткен, мамлекетке канча каражат которду Айтор олуттуу суроолорду кабыргасынан кое берсе арбын. Расмий органдар эмнеге маалымат беришкен эмес, такыр түшүнүксүз деп жазган Арба Кежи сайты. Бишкекте эркек кишини сабап 250 миң сомдон ашык акчасын алып кетишкен шектүү кармалды. Бишкекте милиция күч колдонуп, жолдон өтүп бара жаткан адамдын ири суммадагы акчасын алып кеткен 35 жаштагы жаранды кармады. Бул тууралуу шаардык милициянын басма-сөз кызматы билдирди. Окуя 2024-жылдын 28 ноябрында саат 22:00 чамасында Жаштар паркынын аймагында болгон. Жабырлануучуга бейтааныш адам кол салып, анын 250 миң сомдон ашуун акчасын тартып алган. Шектүү катары 1989-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу камакка алынды. Досум, сен Ембанк номерин айтып өтүп кетсең башында да. 51 менен 19 14 30 Алимов Дастанбек А деп чыгат. Урматтуу бир туугандар, азыркы учурда Ош областына караштуу Раван районунда ушул Дастанбек деген досубуз сколиоз оорусунун 4-степени менен ооруп калыптыр. Ушул чет жакка барып операциясы үчүн 45 миң доллар керек экен. 100 миң деген миллиондогон адамдар көрөсүздөр. Ушул жигитке кайдыгер карабастан өзүнүн эм банкына перевод кылып кетсеңиздер, аябай жакшы болот эле. Ушул жигит дагы операция болулат эле туугандар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Буга чейин дагы билесиздер, аябай көп жардамдарды кылып келгенсиздер. Бул жигитке дагы эч качан жолдо калтырбай жардам бересиздер деген ниеттемин туугандар. Ассаламу алейкум. Мен бул оору менен балалык кезден бери ооруп келем. Бул эми аракет кылып баштадым буюрса. Иншалла бул дүйнөнүн эрежеси, күчтүүлөр гана дүйнөдө жашап калат. Түндө жатканымда артыларым ошо позвоночник ийилген жерлер батат, анан чалка жатып калганда ошондой болуп ооруп калат. Анан санчка туруп, ал жериме бер жериме, анан бул жан баштап жатсам, ошо алдымдагы сөөгүм кайрадан алдына чыгып, дем алышым кыйындатат да. Анан түнү жатканымда, кичине чалка жатканымда мындай кылып берсем, мындай эки ошо грудной клетканын бир немелери, кусоктору бири-бирине кирип калганын сезем да, кадимкидей. Анан үйүшүп ооруп калгандан массаж кылам. Ошол жерлерди массаж кылып өзүм ата-энеме билдирбей неме кылып жай берем да, анан көңүлүм неме болуп, анан жатып дем алып калам. Жайылып кеткенден кийин өзүм жаным арам алып калат да. Ушундай абалда турса дагы эч качан намазын калтырган балдардан эмес, мечитке барат. Ушул досума кайдыгер карабастан эм банкына жана ошондой эле единица катары деле салып койсоңуздар болот. Өзүнүн эм банк номерине дагы перевод кылып, ушул операция болуп кетүүсү үчүн себепчи болуп калыңыздар. Сахалинде кармалган кыргызстандыктын жакындарына укуктук жардам көрсөтүлүүдө. Орусиянын Сахалин облусунда кармалган кыргызстандыктын жакындарына консулдук укук жардам көрсөтүлүүдө. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалымат караганда, министрликте Сахалин облусунда Сахалин облусунун укук коргоо органдары тарабынан 2002-жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны кармалганы тууралуу маалымат бар. Ал Орусиянын кылмыш жаза кодексинин автомобиль, трамвай же башка механикалык транспорт каражатын башкарган адамдын жол кыймылынын же транспорт каражаттарын эксплуатациялоонун эрежелерин бузуу, байкабастыктан адамдын ден соолугуна оор залал келтирген деген беренеси менен кармалган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин түштүк Сахалин шаарындагы кеңсеси Орусиянын укук коргоо органдарына керектүү маалыматтарды берди. Кармалган жарандын жакындары менен жолугушуу болуп, консулдук укуктук жардам көрсөтүлгөн. Учурда окуянын бардык жагдайларын тактоо боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Белгиленгендей, бул маселе министрликтин көзөмөлүндө. Урмат Самаевдин секирик жасашына Жамиля Исаева жардам бердиби? Жалал Абад облусунун губернаторунун орун басарлыгына Урмат Самаев дайындалды. Баарыбызга белгилүү болгондой, ал 2023-жылы коррупцияга айыпталып, камакка алынган болчу. Аз күн мурда жогорку соттон акталды. Эми кызматтык карьерасы кескин түрдө көтөрүлүп отурат. Мындай көрүнүш Кыргызстанда гана болот эмеспи? Коомчулукта кандай баш катыруулар жаралууда. Ириде фишка ойноп, анан ийгиликке жетүүдө вице-спикер Жамиля Исаева ортого түшүп, сүйлөшүп бергенби? Жогорку соттон акталышына, кызматка барышына жөлөп таяп, жердешчилик кылдыбы? Айтор ушул сыяктуу да ой жорумдар каңып кетти. Кандай десек да Урмат Самаев топ балдарды уюштурууга шыктуу көчөдөн саясат жүргүнү билет эмеспи?
Мындай кадрларда бийлик үчүн керек болгондур деп жазган Арба Кежи сайты. ФИФАнын экс-калысы Бокоев Кыргыз футзал ассоциациясынын президенти болду. Нурдин Букоев Кыргыз Республикасынын футзал ассоциациясынын президенти болду. Бул тууралуу Кыргызстандын футбол союзу биримдиги социалдык тармактарда билдирди. Маалыматка ылайык, ал Кыргыз футбол союзунун биринчи вице-президенти кызматын сактап калат. Буга чейин футзал ассоциациясынын президенти кызматын Максатбек Ишенбаев аркалап келген. Нурдин Букоев ФИФАнын мурдагы футзал калысы жана дүйнөнүн чемпионатынын матчтарын башкарган эркатчысымен. Ал Кыргыз футбол союзунун түзүмүндө 2009-жылдан бери иштейт. ИИМ Telegram менен баңгизат саткан каналдарды жабууну сүйлөшүп жатканын билдирди. Ички иштер министрлиги интернет аркылуу баңгизат сатууга бөгөт коюу алдын алуу максатында Telegram мессенджеринин ээси Павел Дуров менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Бул тууралуу 23 январда Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев Чогорку Кеңеште балдар жана жаштар арасында баңгизат каражаттары, психотроптук заттардын колдонулушун алдын алууга багытталган мыйзам долбоору талкууланган учурда билдирди. Ал сүйлөшүү санарип өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте жүргүзүлүп жатканын айтты. Азыр мындай соц тармактарда толук кандуу жаап койгон мүмкүнчүлүктөр жок, бирок ИИМ жаңы техникалык каражаттарды санарип өнүктүрүү министрлигинен алып келип жатат. Мыйзамдар жол берсе, сот аркылуу ошол сайттарды жабууга мүмкүн болот. Мындан сырткары биз Telegram каналы ээлери менен дагы байланышып жатабыз. Ошондой сайттарды бөгөт коюп, жарнамаларды чыгарбагыла деген максатта анын негиздөөчүсү Павел Дуров менен анын компаниясы менен байланышка чыгып жатабыз, деди министрдин орун басары Нурбек Абдиев. Мунун алдында депутат Маматалиев учурда социалдык тармактар аркылуу баңгизат сатылып жатканын белгилеп, мамлекеттин ушундай баракчаларды жабууга мүмкүнчүлүгү бар жогуна кызыккан. Айрым депутаттар синтетикалык баңгизатты жаштар көп колдоно баштаганын, буга байланыштуу жарнамалар социалдык тармактарда, өзгөчө Telegram каналдарда көп экенин айтып чыгышкан. Эл өкүлү Таалайбек Масабиров Telegramды Кыргызстандын аймагында жабууну дагы сунуштады. Парламентте кечээ балдар жана жаштар арасында баңгизат каражаттарды, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун жана прекурсорлорду мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы аракеттенүү маселелери боюнча айрым мыйзам актыларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору экинчи окууда каралып кабыл алды. ИИМ буга чейин синтетикалык маңзат кирешелүү жана өндүрүүгө жеңил болгондуктан өлкөдө маңзат лабораториялар ачылган учурлар бар экенин айткан. Алсак укук коргоо органдары 2021-жылы 1, 2022-жылы 7, ал эми 2023-жылы 7, ал эми 2023-жылы 4 лабораторияны аныктаган. Дарыгерлер синтетикалык баңгизатты жаштар көп колдоно баштаганын эскертип келет. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексине ылайык баңгизат каражаттарын жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу, жөнөтүү, берип жиберүү оор кылмыш болуп саналат. Ал үчүн 5 жылдан 15 жылга чейин эркинен ажыратуу жана мүлкүн конфискациялоо жазасы каралган.